Рут. 1-бөлүм. Башкаруучулар башкарып турган күндөрү Жүйүт аймагында ачарчылык болду. Жүйүт аймагынын Бейтлехем шаарынан бир киши аялы 2 уулу менен Маап талааларына жашаганы кетти. Ал кишинин ысымы Элимелек, аялынын ысымы Наами, ал эми 2 уулунун ысымдары Махлон жана Килион эле. Алар Жүйүт жеринин Бейтлехеминен чыккан эфраталыктар эле. Алар Маап талааларына келип, ошол жерде калышты. Нааминин күйөөсү Элимелек көз жумуп, Наами 2 уулу менен калды. Алар Маап кыздарынан аял алышты. Биринин ысымы Орпа, экинчисинин ысымы Рут эле. Алар ошол жерде 10 жылга жакын жашашты. Бирок анын 2 уулу тең Махлон да Килион да көз жумду. Ал аял 2 уулу менен күйөөсүнөн ажырап, жалгыз калды. Ошондо ал келиндери менен Маап талааларынан чыгып, кайра өз жерине жөнөдү. Анткени Маап талааларында жашап турганда Кудай өз элине келгенин, аларга нан бергенин укту. Ал жашап турган жеринен чыкты. Аны менен кошо 2 келини да жөнөдү. Жүйүт жерине кайтып бара жаткан жолдо Наами 2 келинине: "Баргыла, ар бириңер өз энеңердин үйүнө кайткыла. Маркумдарга жана мага кылганыңарга жараша. Теңир силерге ырайым кылсын. Теңир батасын берип, экөөң тең күйөөгө чыгып башпаана тапкыла" деди. Анан аларды өптү, бирок алар буркурап ыйлап: "Жок, биз сени менен кошо сенин элиңе кайтабыз" дешти. Наами болсо мындай деди: "Кайткыла кыздарым, мени менен барып эмне кыласыңар? Менин ичимде силерге күйөө боло турган балдарым бар бекен. Кайткыла кыздарым, баргыла. Мен эми күйөөгө тийгидей жаш эмесмин. Эгерде менден дагы эле үмүттөнсөңөр болот десем да, атүгүл ушул түнү күйөөм менен болуп, уулдуу болсом да, алар чоңойгуча күтүп жүрмөк белеңер. Күйөөгө чыкпай жүрө бермек белеңер. Жок кыздарым, силерди ойлоп аябай капаланып жатам. Анткени Теңирдин колу мага каршы көтөрүлдү." Алар кайрадан буркурап ыйлай башташты. Ошондо Орпа кайненеси менен коштошту. Рут болсо аны менен калды. Наами Рутка: "Мына келиниң өз элине, өз кудайларына кайтты. Келиниңдин артынан сен да кайт" деди. Бирок Рут: "Сени таштап кайтып кетүүгө мени мажбурлаба. Сен кайда барсаң, мен да ошол жака барам. Сен кайсы жерде жашасаң, мен да ошол жерде жашайм. Сенин элиң менин элим, сенин кудайың менин кудайым болот. Сен кайсы жерде өлсөң, мен да ошол жерде өлөм. Сөөгүм ошол жерге коюлат. Теңир мени жазаласын, катуу жазаласын. Мени сенден өлүм гана ажыратат" деди. Наами Руттун өзү менен бирге кетүүнү бекем чечкенин көрүп, көндүргөнүн токтотту. Ошентип экөө Бейтлехемге чогуу келишти. Алар Бейтлехемге келгенде бүт шаар кыймылга келип, "Бул Наамиби" дешти. Наами аларга: "Мени Наами деп чакырбагыла, мени Мара деп чакыргыла. Анткени бардыгын кармап туруучу мени оор кайгыга салды. Мен бул жактан түгөл кеткем, бирок Теңир мени куру кол кайтарды. Теңир мени айыптаган соң, бардыгын кармап туруучу башымды кайгыга салган соң, мени Наами деп чакыруунун эмне кереги бар" деди. Ошентип Наами кайтып келди. Аны менен кошо Маап талааларынан келген Мааптык келини Рут кайтып келди. Алар Бейтлехемге арпа орула баштаганда келишти. 26-бөлүм. Агриппа Павылга өзүңдү коргоп сүйлөөгө уруксаат берилет деди. Ошондо Павыл колун жогору көтөрүп, өзүн коргоп мындай деп сүйлөй баштады: "Агриппа падыша, жүйүттөрдүн мага койгон айыптарына каршы бүгүн сенин алдыңда коргоно ала турганым үчүн өзүмдү бактылуу эсептеймин. Анткени сен жүйүттөрдүн баардык каада салттарын жана талаш суроолорун билесиң. Ошондуктан мага чыдамкайлык менен кулак салууңду өтүнөмүн. Менин Иерусалимдеги өз элимдин арасында өткөргөн жаш чагымдан берки жашоомду бүт жүйүттөр билишет. Алар мен жөнүндө көптөн бери билишет. Ошондуктан эгерде каалашса, биздин ишенимибиз жөнүндөгү окутууну бекем туткан фарисей болгонумду күбөлөндүрүп беришсин. Кудайдын ата-бабаларыбызга берген убадасына үмүттөнгөнүм үчүн мен бүгүн соттун алдында турамын. 12 уруубуз Кудайга күнү-түнү тырышчаактык менен кызмат кылып, ошол убаданын аткарылышын көрүүгө үмүттөнүп жүрүшөт. Ошол үмүт үчүн падыша Агриппа, жүйүттөр мени айыптап жатышат. Эмне үчүн силер Кудайдын өлгөндөрдү тирилтерин акылга сыйбаган нерсе деп эсептейсиңер? Чындыгында мен да Назареттик Исанын ысымына каршы күрөшүшүм керек деп ойлочумун. Ошол оюмду мен Иерусалимде иш жүзүнө ашырдым. Башкы ыйык кызмат кылуучулардан уруксаат алып, көптөгөн ыйыктарды түрмөгө камадым. Аларды өлүм жазасына тартууга өкүм чыгарып жатышканда добуш бердим. Синагогалардын баарын кыдырып, Исага ишенгендерди кыйнап, Исага акарат айттырууга аракет кылдым. Аябай ачууланып, аларды башка шаарларда да куугунтуктадым. Ошол максат менен башкы ыйык кызмат кылуучулар тарабынан берилген укук жана тапшырма менен Дамаска бара жатканда, жолдо Агриппа падыша, чак түштө асмандан бир жарык түшүп, менин жана жанымдагылардын айланасын жаркыратты. Ал жарык күндүн жарыгынан да жарык эле.
Баарыбыз жерге жыгылдык. Ошондо шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың? Уштуу таякка каршы тура албайсың деп эврей тилинде сүйлөгөн үндү уктум. Мен сен кимсиң, Теңир деп сурадым. Ал мага сен кубалап жаткан Исамын. Ордуңан тургун. Менин сага көрүнгөндүгүмдүн себеби мындай. Мен сени кызматчы кылам. Сен өзүң көргөн нерселерди гана эмес, мен көрсөтө турган нерселерди да күбөлөндүрөсүң. Сени жүйүт элинин жана бутпарастардын колунан куткарып алам да, алар көздөрү ачылып, караңгылыктан жарыкка жана шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайга бурулуш үчүн, мага ишенүү аркылуу күнөөлөрү кечирилип, ыйыктар менен бирге мураска ээ болуш үчүн мен азыр сени аларга жиберем деп жооп берди. Ошон үчүн Агриппа падыша, мен асмандан болгон ошол көрүнүшкө каршы чыккан жокмун. Тескерисинче, адегенде Дамасктын жана Иерусалимдин тургундарына, андан кийин бүтүндөй жүйүт аймагына жана бутпарастарга тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла, тобо кылганыңарга ылайык иштерди кылгыла деп насааттап жүрдүм. Ошон үчүн жүйүттөр мени ибадатканадан кармап алып, өлтүрүүгө аракет кылышты. Бирок Кудайдын жардамы менен мен бүгүнкү күнгө чейин Муса пайгамбардын жана башка пайгамбарлардын айткандарын гана, атап айтканда Машаяктын азап чегип өлүп өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилип, жүйүт элине жана бутпарастарга жарык жөнүндө жарыялаганын гана улуу кичүү дебей баарына күбөлөндүрүп келе жатам. Павыл өзүн коргоп сүйлөп жатканда, Фест катуу үн менен: "Акылыңдан адашып жатасың, Павыл. Көп билгендигиң сени акылыңдан адаштырып жатат" деди. "Жок, урматтуу Фест" деди Павыл. "Акылымдан адашкан жокмун. Тескерисинче, чындыкты жана туура сөздөрдү айтып жатамын. Бул жөнүндө падыша билет. Ошондуктан мен анын алдында кайраттуулук менен сүйлөп жатам. Ушул нерселердин эч бири андан жашыруун эмес экендигине мен толук ишенемин. Анткени бул окуялар бир бурчта эле болуп өткөн эмес. Агриппа падыша, сен пайгамбарларга ишенесиңби?" "Ишенериңди билем." Ошондо Агриппа Павылга: "Бир аз убакыттан кийин сен мени машаякчы болууга көндүргүң барго" деди. Павыл ага: "Аз убакыттан кийинби, көп убакыттан кийинби, сен гана эмес, бүгүн мени угуп жаткандардын баардыгы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Бирок мендей болуп кишенделишиңерди каалабайм" деп жооп берди. Павыл ушул сөздөрдү айтканда, падыша, башкаруучу Бернике жана алардын жанында отургандар орундарынан турушту да, четке чыгып өз ара мындай деп сүйлөшүштү: "Бул адамдын өлүм жазасына тарткыдай же кишендегидей кылмышы жок экен." Ошондо Агриппа Феске: "Рим падышасынын өкүмүн талап кылбаганда аны бошотууга болор эле" деди. Ошондуктан башкаруучу аны падышага жиберүүнү чечти. 36 бөлүм. Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин падышачылыгынын 4-жылында Жеремияга Теңирден мындай сөз болду: "Өзүңө түрмөк китеп ал. Ага мен сага сүйлөй баштаган күндөн тартып, Жошиянын күндөрүнөн тартып бүгүнкү күнгө чейин менин Исраил жөнүндөгү, жүйүт жөнүндөгү, бардык элдер жөнүндөгү айткан сөздөрүмдүн бардыгын жаз. Балким жүйүт менин аларга жасайм деп ойлогон бардык аламаттарым жөнүндө угуп, өзүнүн жаман жолунан бурулар. Ошондо мен алардын айыбы менен күнөөсүн кечирем." Ошондо Жеремия Нериянын уулу Барухту чакырды. Барух Теңирдин Жеремияга айткан сөздөрүнүн бардыгын Жеремиянын өз оозунан түрмөк китепке жазды. Анан Жеремия Барухка мындай деп буйрук берди: "Мен камактамын, Теңир үйүнө бара албайм. Ошондуктан сен барып, түрмөк китепке менин оозумдан жазып алган Теңирдин сөздөрүн орозо күнү Теңир үйүндө элге угуза окуп бер. Ошондой эле аны өз шаарларынан келген бүт жүйүт элине угуза окуп бер. Балким алар Теңирдин алдында моюн сунуу менен сыйынып, өздөрүнүн жаман жолунан бурулушар. Анткени Теңирдин бул элге каршы жар салып айткан каары менен жаалы өтө катуу." Нерия уулу Барух түрмөк китепте жазылган Теңирдин сөздөрүн Теңир үйүндө окуп берип, Жеремия ага эмне буйрук кылса ошонун баарын аткарды. Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин падышачылыгынын 5-жылынын 9-айында Иерусалимдеги бүт элге жана жүйүт шаарларынан Иерусалимге келген бардык элге Теңирдин алдында орозо жарыялашты. Ошондо Барух түрмөк китепте жазылган Жеремиянын сөздөрүн Теңир үйүндө, катчы Сапан уулу Гемариянын бөлмөсүндө, Теңир үйүнүн жаңы дарбазасынын кире беришинде, үстүнкү короодо бүт элге угуз окуп берди. Сапан уулу, Гемария уулу Михей түрмөк китепте жазылган Теңирдин сөздөрүнүн баарын укту. Анан ал падышанын үйүнө, падыша катчысынын бөлмөсүнө түшүп келди. Ал жерде бардык төрөлөр отурушкан. Падышанын катчысы Элишама, Шемая уулу Делая, Акбар уулу Элнатан, Сапан уулу Гемария, Ханания уулу Ситкия жана бардык төрөлөр. Михей аларга Барух түрмөк китепти элге угуз окуп жатканда уккан сөздөрүнүн баарын айтып берди. Ошондо төрөлөрдүн баары Барухка
Кушинин уулу, Шелемиянын уулу, Натанидин уулу Жеюдини, сен элге угуз окуп берген түрмөк китепти колуңа алып, бизге кел деп айттырган жиберишти. Ошондо Нейриянын уулу Барух түрмөк китебин колуна алып аларга келди. Алар ага: "Отур, бизге угуза окуп бер" дешти. Ошондо Барух аларга угуза окуп берди. Алар бүт сөздөрдү угуп бүткөндөн кийин үрөйлөрү учуп бири-бирин карашты жана Барухка: "Биз бул сөздөрдүн баарын падышага сөзсүз айтып беребиз" дешти. Анан Барухтан: "Бизге айтчы деги, сен бул сөздөрдүн баардыгын анын оозунан кантип жазып алдың" деп сурашты. Барух аларга: "Ал бул сөздөрдүн баарын мага өз оозу менен айтты. Мен болсо аларды сыя менен бул түрмөк китепке жаздым" деп жооп берди. Ошондо төрөлөр Барухка: "Баргын, силердин кайда экениңерди эч ким билбеш үчүн Жеремия да сен да жашынгыла" дешти. Анан алар ак сарайдагы падышага жөнөштү. Түрмөк китепти болсо падышанын катчысы Элишаманын бөлмөсүнө калтырышты. Алар бул сөздөрдүн баарын падышага угуза айтып беришти. Падыша түрмөк китепти алып келүүгө Жеюдини жиберди. Жеюди аны падышанын катчысы Элишаманын бөлмөсүнөн алып, падышага жана анын жанында турган бардык төрөлөргө угуза окуп берди. Падыша ошол учурда 9-айда өзүнүн кышкы үйүндө турган эле, анын алдында меш күйүп турган. Жеюди 3-4 тилке окугандан кийин падыша аларды кагаз кескен маки менен кесип алып отко таштай берди. Түрмөк китеп бүт бойдон мештеги отто күйүп бүткүчө ошентти. Бул сөздөрдүн баарын уккан падыша да анын кызматчылары да коркушкан жок, кийимдерин айрышкан жок. Элнатан, Делая жана Гемария падышадан китепти өрттөбөөнү өтүнүштү, бирок падышалардын тилин алган жок. Падышанын уулу Жерехмеелге, Азраилдин уулу Сераяга жана Абдеелдин уулу Шелемияга Барух катчыны жана Жеремия пайгамбарды камакка алууну буйрук кылды. Бирок Теңир аларды жашырып койду. Жеремиянын оозунан Барух жазып алган түрмөк китепти падыша өрттөп салгандан кийин Жеремияга Теңирден сөз болуп ага мындай деп айтылды: "Өзүңө кайра башка түрмөк китеп ал. Ага Жүйүт падышасы Жаяким өрттөгөн 1-чи китепте жазылган мурунку сөздөрдүн баарын жаз." Жүйүт падышасы Жаякимге болсо мындай деп айт: "Теңир мындай дейт: сен бул түрмөк китепти Бабыл падышасы сөзсүз келет. Бул жерди талкалайт. Андагы адамдар менен малдарды кырып жок кылат деген сөздөрдү бул китепке эмне үчүн жаздың деп өртөп жибердиң." Ошон үчүн Жүйүт падышасы Жаяким тууралуу Теңир мындай дейт: "Анын тукумунан дөөттүн тагына отурган адам болбойт. Анын өлүгү күндүзгү аптапка, түнкү суукка ыргытылып ташталат. Мен анда анын тукумун да, анын кызматчыларын да кылган жаман иштери үчүн жазалайм. Мен аларга Иерусалимдин тургундарына жана Жүйүттүн адамдарына өзүм айткан, бирок алар укпай койгон аламаттардын баарын каптатам." Ошондо Жеремия башка түрмөк китепти алып Нерия уулу Барух катчыга берди. Барух ага Жеремиянын оозунан Жүйүт падышасы Жаяким өрттөп жиберген китептеги сөздөрдүн баарын жазып алды. Ал сөздөргө мурунку сөздөргө окшогон сөздөр дагы кошумчаланды. 37 бөлүм. Жаяким уулу Жаякиндин ордуна Жошия уулу Сидкия падышачылык кылып турган. Аны Бабыл падышасы Небухаднасар Жүйүт жерине падыша кылып койгон. Теңирдин Жеремия пайгамбар аркылуу айткан сөзүн ал да, анын кызматчылары да өлкөнүн эли да уккан эмес. Сидкия падыша Шелемиянын уулу Жейухалды, ыйык кызмат кылуучу Маасей уулу Сепанияны Жеремия пайгамбарга биз үчүн Кудай Теңирибизге сыйын деп айттырыш үчүн жиберди. Жеремия ошол учурда элдин арасына эркин кирип, эркин чыгып жүргөн. Анткени аны зынданга камаша элек болчу. Ошол арада фараондун аскерлери Мисирден чыгышты. Иерусалимди курчап турган каздимдер ал жөнүндө кабар угушуп, Иерусалимден артка чегинип кетишти. Ошондо Жеремия пайгамбарга Теңирден сөз болду. Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: "Мен эркимди сураш үчүн жиберген Жүйүт падышасына мындай деп айткыла: силерге жардамга келе жаткан фараондун аскерлери өз жерине Мисирге кайтышат. Каздимдер болсо кайрадан келип, бул шаарга согуш ачып, аны каратып алып өртөп жиберишет. Теңир мындай дейт: каздимдер бизден сөзсүз артка кетет деп өзүңөр алдабагыла, анткени алар артка кетишпейт. Өзүңөр менен согушуп жаткан каздимдердин бүт аскерлерин талкалап салсаңар да, алардын жарадарлары эле өз чатырларынан туруп келип, шаарды өртөп жиберишмек. Каздимдердин аскерлери Иерусалимден фараондун аскерлеринен улам артка чегинген учурда Жеремия Бенжамин жерине барып, элдин арасынан өзүнүн үлүшүн алыш үчүн Иерусалимден чыкты. Бирок ал Бенжамин дарбазасына келгенде, ал жерде турган сакчылардын башчысы Хананиянын уулу, Шелемиянын уулу Ирия деген киши Жеремия пайгамбарды кармап алып, "Сен каздимдерге өтүп кеткиң келип жатабы?" деди. Жеремия ага: "Бул жалган.
мен казимдерге өтүп кетким келбейт деп жооп берди. Бирок Ирия аны укпай койду. Ошентип Ирия Жеремияны кармап алып төрөлөргө алып келди. Төрөлөр Жеремияга ачууланышып, аны уруп Жонатан катчынын үйүндөгү зынданга камап салышты. Анткени анын үйүн зындан кылып алышкан эле. Жеремия зынданда, жертөлөдө отурганда, ал жерде отурганына көп күн болгондо, Сидкия падыша киши жиберип аны алдырды. Падыша өз үйүндө андан жашыруун сурады. Теңирден сөз барбы? Жеремия бар деди. Анан ал, сен Бабыл падышасынын колуна салынып берилесиң деди. Анан Жеремия Сидкия падышага мындай деди: силер мени зынданда отургузгудай, сенин алдыңда, сенин кызматчыларыңдын алдында жана бул элдин алдында эмне күнөө кылдым? Бабыл падышасы силерге каршы жана бул жерге каршы барбайт деп пайгамбарчылык кылган пайгамбарларыңар кайда? Эми мырзам падыша, мени ук, менин өтүнүчүмдү кабыл ал. Мени кайра Жонатан катчынын үйүнө жөнөтпө, болбосо мени ал жерде өлүп калам. Ошондо Сидкия падыша Жеремия күзөтчүлөрдүн короосуна камалсын. Шаардагы бүт нан түгөнүп бүткөнчө ага Навайчылардын көчөсүнөн күнүнө 1 кесим нан берилсин деген буйрук берди. Ошентип Жеремия күзөтчүлөрдүн короосунда калды. 9-забур. Ырчылар тобунун башчысына Лабейин өлгөндөн кийин Дөөттүн забуру. Сени Теңир бүт жүрөгүм менен даңктайм. Сенин бүт кереметтериңди жарыялайм. Сен жөнүндө кубанам, салтанат курам. Кудуреттүү Кудай, ысымыңды даңктап ырдайм. Менин душмандарым артка качканда мүдүрүлүп жыгылып, сенин алдыңда өлүшөт. Анткени сен мага адилеттик кылдың, кыйынчылыктан чыгардың. Сен адилет, сот, тактыда олтурасың. Бутпарас элдерге каардандың, ыймансыздарды өлтүрдүң, алардын атын кылымдан кылымга эстегис кылып өчүрүп салдың. Душмандын куралы таптакыр калбай калды. Алардын шаарларын да талкаладың. Алардын аты өздөрү менен кошо өчтү. Бирок Теңир түбөлүк турат. Ал сот жүргүзүү үчүн өз тагын даярдады. Ал ааламды чындык менен соттойт, элдерди адилеттик менен соттойт. Теңир эзилген адамга баш баана, кайгы учурунда таяныч болот. Сенин ысымыңды билгендер сага ишенишет, анткени сени издегендерди талаага таштабайсың, Теңир. Сион тоосунда жашаган Теңирди мактап ырдагыла, анын иштерин эл арасында жарыя кылгыла. Анткени ал кан үчүн жазалайт. Ал кан төккөндөрдү унутпайт, эзилгендердин ыйын эсинен чыгарбайт. Мага ырайым кыл, Теңир. Мени жек көргөндөрдөн тарткан азабыма көз сал. Мени өлүм эшигинен алып чыгуучу бир өзүңсүң. Сени Сион элинин дарбазаларынын алдында даңазалайм. Мени куткарганыңа кубанам. Мага көр казган эл өз көрүнө өзү түштү. Өздөрү жайган торго өздөрү чалынып калышты. Теңир өзүнүн жүзөгө ашырган соту менен таанылды. Ыймансыз адам өз колу менен кылган ишинен кармалды. Ыймансыздар менен Кудайды унуткан элдердин баары тозокко түшүшсүн. Анткени жакыр биротуло унутулбайт, кембагалдын үмүтү биротуло үзүлбөйт. Теңир ордуңан тур. Адамдар үстөмдүк кылып кетпесин. Бутпарас эл сенин алдыңда жазалансын.